Бүгүнкү биздин талкуулай турган темабыз үй бүлө туурасында болот. О бойдоктор, көңүл бургула. Ал эми үй бүлөлүүлөр болсо жакыныраак келгиле. Үй бүлөнүн адам баласынын жашоосунда өтө маанилүү орду бар. Ал адамзаттын дини жана руханий муктаждыктарын камсыз кылуучу, улуттук жана диний баалуулуктарды үйрөтүүчү институт болуп эсептелет. Ошондой эле үй бүлө коомдогу тынчтыкты коргоочу баштапкы уюмдун милдетин аткарат. Ислам дини адамдарга шарият көрсөткөн жол менен гана үй бүлө курууга буйрук кылат. Ал эми никесиз жол менен куруучу үй бүлөгө тыюу салат. Аллах Таала жер бетиндеги бардык жандыктарды жуп-жуу менен жараткан. Жаратылгандардын арасынан өзгөчө адамды эркек аял түрүндө жуп кылып жер бетине жөнөткөн. Аны менен бирге ал экөөнө сүйүү менен боорукердик сезимдерин берген. Бул маселеде Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде мындай деп айтат: Анын аян белгилеринин дагы бири ал зат силер бирге турушуңар үчүн өзүңөрдөн жуптарды жаратышы жана ортоңордо мээрим, сүйүү пайда кылышы. Албетте, мында пикир кыла турган коом үчүн аят үлгүлөр бар. Аллах Таала жогорудагы аят аркылуу аял менен эркектин ортосундагы негизги мамиленин сүйүү жана боорукердикке таянуусу керектигине ишара кылган. Үй бүлөдө тынчтыктын болуусу үчүн сүйүү менен боорукердик өтө зарыл болуп эсептелет. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө мындай деп айтат: Алар силердин кийимиңер, силер алар үчүн кийимсиңер. Бул аятта аял менен эркек бири-бирин күнөөлөрдөн коргоосу керектигин эскертилген. Мындан чыкты, мусулмандар сүйүү жана сый-урмат менен бактылуу үй бүлө курууну пландаштырууга тийиш. Албетте, бул нерсе үй бүлө мүчөлөрүнүн руханий жана материалдык жактан бири-бирине жардам берүүсү менен ишке ашат. Үй бүлө деген сөз арабча муктаждык деген маанини түшүндүрөт. Тагыраак айта турган болсок, эркектин аялга, аялдын эркекке, ата-эненин балдарына жана ошондой эле үй бүлө мүчөлөрүнүн бири-бирине болгон муктаждыктары бар экенин кабар берет. Бул муктаждык иш жүзүндө аткарылганда гана чыныгы үй бүлө курулганы аныкталат. О менин сүйүктүү бир тууганым, бүтүн ааламга мээрим катары жиберилген сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз жашоосунда сүйүүнү, сый-урматты жана мээримдүүлүктү биринчи орунга койгон. Ал үй бүлөдө сүйүктүү жана адилеттүү адам болгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга бир канча жыл кызмат кылган Анас ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын үй бүлөлүк жашоосун мындай деп баяндаган: Мен Алланын элчисиндей бала бакырасына мээримдүү жана жагымдуу мамиле кылган эч кимди көрбөдүм. Сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде мындай деп айткан: Силердин эң жакшыңар үй бүлөсүнө жакшы мамиледе болгонуңар. Мен да үй бүлөмө эң жакшы мамиле кылгандардын биримин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан үй бүлө туурасында атанын үй бүлөнү башкаруусу, үй бүлөдө атанын орду кандай болуш керек, аялына жасаган мамиле жана неберелерге чоңаталык кылуу мыкты өрнөк катары ачык айкын көрсөтүлгөн. Ал үй бүлөсүндө жакшы мамиледе болгон. Неберелери менен биргеликте оюн ойноп, бооруна кысып, жада калса кучагына алып, эл астында чыгып хутба окуган. Ошондой эле кээ бир учурларда аркасына көтөрүп да намаз окуган. О менин сүйүктүү диндеш бир тууганым, үй бүлө балдарды гүл сыяктуу өстүрүүчү бала бакча болуп эсептелет. Бала үчүн эң алгачкы билим булагы, таалим-тарбия, кулк мүнөз да үй бүлөдөн башталат. Бактылуу жашоодо жашаган үй бүлөгө бул дүйнөдөгү бейиш деп айтылат. Ошондуктан биримдигибизде сүйүү жана сый-урматтын негизинде түшүнүү менен укуктарга баш ийип, жашоону улантуу биздин милдетибиз болуп эсептелет. Жубайлар бири-бирине сый-урмат менен мамиле кылуусу керек. Ошондой эле биргеликте улуттук жана руханий баалуулуктарга таянып, балдарга жакшы таалим-тарбия берип чоңойтууга умтулуулары керек. Чоңоюп өсүп жетилүүсүнө шарт түзүп берген ата-энеге балдары да сый-урмат менен жакшы мамиледе болуусу абзел. Сөзүм куру болбосун. Акыркы сөзүмдү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадиси менен аяктайм.
Момундардын эң жакшысы адеп ахлагы жагынан жакшы болгондор жана жакшы иш жасагандар. Ошондой эле үй бүлөсүнө эң жакшы мамиле кылгандар.